Сайыны чыкпай учурда массалык издөөгө алынган 4 жарандын кар астында калганына бүгүн 1 жума болду. Издөөгө алынгандардын 3-өсү Кытай жараны, бири Сузактын 24 жаштагы тургуну. Аны куткаруучулар менен бирге айылдаштары да 5 күндөн бери издешүүдө. Алар Адилет Көккөзовдун табылып калуусуна үмүт артып, болгон күчтөрүн жумшап жатышат. Ушул кырсыкта инибиз калып кетти. Ушундай көчкү жүрүп. Эми айла жок да, бунту издебесек, аманги бизге бирөө келип издеп бербейт да. Анан ушу өзүбүздүн кубарттын эли, ушу урук туугандарыбыз менен келип, ушинтип өзүбүз издеп атабыз. Адилет менен бир тууган жыйыным болот. Бизге түнкү саат 1-лерде кабар барды. Биз 16-сы күнү түндө келдик. 17-си күнү эле келдик. Адилет бу жерде иштегенине бир 4-5 ай болуп калды. Иштеп атып ушу жерде. Көчкү түшкөн экен, мага жеткен маалымат боюнча. Көчкүнү тазалай деп чыгарган экен. Şu жерди көрсөтүп атышат, точно точка эмнеси. Приблизительно. Ушул жерде иштеп атканда дагы анын үстүнөн да көчкү түшүп, басып калыптыр. Үмүтүбүз үзбөй турабыз. Кичине жаным менен болсо ham таап алабыз деген үмүтүбүз. Мындагы куткаруучулар жана ыктыярчылар өз өмүрүн тобокелге салып издөөдө. Анткени бул аймак учурда 100% кар көчкүгө кооптуу абалда турат. Бирок ага карабай, мындагылар өз өмүрүмө өзүм жооптумун деп жазуу түрүндө кол коюшкан. Көчкү кооптуулугу бар деп эле карап отургенге да болбойт. Биз көчкү астында калган жарандарды издеп табышыбыз керек. Ошон үчүн атайын биз Бишкектен кар көчкү изилдөө гидрометеорология агенттигинен адистерди чакырганбыз. Ошолордун нускамасы менен, ошолордун айтуусу менен иш алып баратабыз. Кайсы убакыттан кайсы убакытка чейин көчкү жүрүү кооптуулугу жогорулайт. Ошо кайсы мезгилче иштеш керек. Ошондой. Анан кийин бул жерге келген ыктыярдуу жардам берем деген адамдарга биз эч кандай кепилдик бергенибиз жок. Куткаруу кызматында кар көчкү түшкөн күндөн тартып тыным жок. Көчкү көп болгондуктан убакыттын көбү жолдорду тазалоого кеткен. Учурда элдик кошундан сырткары 53 куткаруучу менен 8 атайын техника тартылды. Жерине өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары да барды. Алдагы кошумча техникалар тартыларын, иш жагдайы күчөтүлгөн тартипке өткөнүн айтты. Биз азыр ордунан көрүп келдик, Кайрабаштан келип, бул жерде өзүбүздүн чогулуш өткөздүк, жетекчилик, жергиликтүү жаран менен жол мекеме ишканасынын Кытайлар менен дагы сүйлөштүк. Кошумча техникаларды чече турган болдук. Кошумча аппараттарды эртеңкиге темир изилтен аппараттарды, кошумча күчтөрдү жергиликтүү элдин дагы каалоосу менен келген жарандарды кошуп туруп, эртең 8-де күчөтүлгөн тартипте өзүнүн ишти жалпы улай турган чечимге келдик. Адистер 1 жума мурун катталган кар көчкүнүн көлөмү 2 миллион куб метрден көп болгонун билдирди. Алар издөө иштери жүрүп жаткан аймактарга кирүү кооптуу экенин айтып келет. Бирок издөө иштери уланып жаткан жердеги жарандарга атайын көчкүдөн сактануу эрежелерин үйрөтүшкөн. Бизден суранышты коопсуздук камсыз кылып бергиле, издөө иштерин жасайлык, тазалоо иштерин жасайлык, башына туруп бергиле деп. Ошого байланыштуу биз келип, бүгүн эртемен өзүбүздүн дронубуз бар, дронду учуруп кайсы жерге канча кар топтолгон. Негизи 14-нөн 15-не чейин ушул түндүк түштүк тарабында туннелдин массалык түрдө кар көчкүлөр түшкөн. Мындай абалдан улам Сузак жана Тогуз-Тороо райондорунун аймагына 4-даражадагы өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Эскерте кетсек, 14 февралда балыкчы Жалал-Абад альтернативдик унаа жолунда 25 жерден кар көчкү түшкөн. Анын 8-и чоң көчкү. Мында жол тазалап жаткан Чайна Роуд ишканасынын 4 кызматкери кар астында калган. Өлкөдө ушул жылы кар көчкү жүрүп, адам каза тапкан окуя экинчи жолу катталууда. Буга чейин 21 январда Чаткалдагы Жамгыр кенинде кар көчкү жүрүп, 2 адам каза болгон. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад.